Бүгүнкү келип аткан көмүрдүн эмесин айта кете турган болсок, Шумкарыя айыл өкмөтүндөгү 10 мечитке 5 тоннадан каралды. Альянс Алтын өнүктүрүү фондусунан биздин компаниянын атынан ошо баягы имамдардын, айыл өкмөттүн кайрылуусу менен кышкы сезонго жылда эле бул кылынып жүргөн жардамдардын катарындагы жардам болуп эсептелинет. Азыр 25,5 тонна көмүр келип түштү. Дагы 2-3 күндө 24,5 тоннасы келет. Кара кечеден келди. Жакшы отборный көмүрлөр. Баягы мечит күнүмдүк элдер кирип чыккан баягы сыйынуучу биздин эмебиз болуп эсептелинет да, анан ошол жер жылуу болсун деп өзүбүздүн тургундардын, имамдардын кайрылуусун ушу канааттандырып компания колдоп берди. Керек болчу биздин маселе эң көйгөйлүү маселе ошол болчу да, көмүр отун жагып болуп аткан. Азыр свет дагы мындай жана эмеге коюлуп кымбатчыраак болуп анан кийин биз ошо Альянс Алтынга кайрылып, Шумкарыя айыл өкмөтүнө 10 мечит бар эле, ошо 10 мечитке 50 тонна көмүр эметип, Кудай буйрса 23 тоннасы келди. Сасык булакта 2 мечит бар, ошо 5 тоннадан 10 тонна. Эми Кудай буйрса мечит жылуу болот, жума намаздарда 5 вакыт намаздарда ошо мечит жылуу болуп турса, эми Кудай буйрса компания колдоп берди, ошо компаниянын жетекчилигине Алла ыраазы болсун. Биздин Насирдинге Алла ыраазы болсун. Ошо рахмат бардыгына.